Merhaba deyт. Саламатсызбы? Тааныш аттар чыгып атат. Мен сизди сабактардан көрдүм окшойт. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Эч качан эртеңки жашоодон үмүтүңүздөрдү үзбөңүздөр. Дайыма алдыга карап умтула бериңиздер. Жана жаш келиндер, азыркы учурда жаңы турмушка чыккандар жазып атышат. Мен боюмда болбой жатат, кантип төрөйм депчи. Эми азыркы учурда аябай бир аз убакыт эми 4-5 ай өтүп эле боюнда болбой калса, жанагы көпчүлүгү паник болуп башташат экен да. Эмнеге мен боюмда болбой жатат, эмнеге депчи. Ошол эми сабырдуу болуш керек. Анан боюнда болбогон себеби мен чын медицинский жактан билбейм, мен карасам. Мындай калып караганда мамилелер боюнча, өзүмдүн сабагыма психологический жактан алып карай турган болсок, аялдар эгерде балалуу болгусу келсе, эң биринчи кезекте көзүнө көрүнгөн жаш балдарды сүйүп эркелетип, аларга белек бериш керек. Эң жакшысы мына жетим балдар үйүнө барып алып, ошол балдарды сүйүнүш керек экен да, аларга мээрим төгүш керек экен. Ошол учурда чыныгы энелик сезимдер ойгонгондо, анан ошондо Кудай бала берет экен да. Ага чейин жана эми жаш турмушка чыгып алып боюнда болбой аткан болсо, энелик сезимге даяр эмес, биринчиден эне болууга, анан эч нерсеге даяр болбой туруп эле мен боюмда болбой атат дегенде алып туура эмес экен да. Ошондуктан биринчи мен даярмынбы апа болууга, эне болууга, тарбия берүүгө даярмынбы деп өзүнө суроо бериш керек экен. Анткени Кудай бир нерсени жөндөн жөн проблема кылып башыбызга жаадырбайт да. Ошондуктан боюнда болбогон нерселердин баардыгына психологический жактан алып караганда, аялдын кандайдыр бир мына мүнөзүнө жараша же болбосо аялдын ошол аялдык организминде ошол энергия жетпей калганда, алсыз болуп калганда дагы мына ушундай балалуу болбой калат дешет. Азыр эле эфирге кирейин десем, жаңы турмушка чыктым, боюмда болбой жатат деп жазган экен. Экөө жазды окшойт ошентипчи. Анан канча убакыт болду турмушка чыкканыңарга десем, уже 4-5 ай болуп калды деп жазды да. Анан 4-5 айдын ичинде боюнда болбогон, значит бул эми биринчиден сабырсыздыктын белгиси, экинчиден өзүнчө эле болбогон нерсеге эле нерв кетиргендин да кереги жок. Даярданыш керек, кадимкидей күтүш керек. Балалуу болом, мен мына эне боломун, эне болгондо, балалуу болгондо мен балама ушинтип тарбия берем, балама ушул нерселерди көрсөтөм, үйрөтөм деп ошол нерсеге кадимкидей даярданыш керек экен да. Мына ошондо даярданат го. Мисалы мына конокторду деле даярданып күтөбүз го. Ошол сыңарындай эле биздеги ошол каалоолорубузду да, максаттарыбыз ишке ашуусунда кадимкидей күтүшүбүз керек экен да. Бактылуу жашагыңыз келсе, ошо бактылуу жашоону да күтүңүз. Эртең келет, мына келатат, мен ошого даяр болуп турушум керек деп. Ошондо келет экен кадимкидей. Биз анткени только жаман нерселерди күтүп үйрөнүп калганбыз. Эртеңки күнү эмне болот, курсагым ачып кетет, карызым доолап келет, кредит келатат деп мына ушундай жамандыктарды күтүп келатабыз да. Анан ошол нерселер ишке ашып келатат. Жакшы нерселерди күткөн сайын жакшы нерселер ишке аша берет экен. Физика боюнча алып карасак деле закон притяжения деген бар. Тартылуу күчү. Эми ошол нерселерди биз окуп атабыз, билим алып атабыз, семинарларга катышып атабыз, бирок өзүбүз колдоно албай атабыз да. Баарыбыз эле билебиз, баарыбыз эле окуганбыз, мен бул нерсени билем деп көпчүлүк кыз келиндерге мындай суроо беришет дагы. Анан элементарный нерсени айтсаң, мен бул нерсени билем, дагы мен билбеген нерседен кеңеш бериңиз дешет да. Билген нерсеңи жашоодо колдоно албагандан кийин билбеген нерсени айткандан да пайда жок экен. Ошондуктан бизде өзгөчө мына кыргыздын кыз келиндеринде алардын энергиясы аябай күчтүү. Еще каны таза. Чем башка, мисалы эми грубо айтсам, мына чочко жеген, арак ичкен орустун кыздарына караганда, мына Мексика, Доминикана, Бразилиянын кыз келиндерин билесиздер, фигуралары бир жайылып кеткен, мурдулары дамбырадай болгон. Ошолорго караганда биздин кыз келиндер, кыргыздын кыз келиндери аябай 100 эсе, 1000 эсе таза, каны таза, гени таза. Булардын
кыргыздардан мына кыздарынан өзгөчө баатырлар төрөлгөн. Мисалы өзүңүздөр элементарный карасаңыздар, Америкада кайсыл тарыхта калган бир атак чыккан баатыр чыкты, тарыхта ушундай Американы түптөгөн. Баары эле мындай куйтулук менен бир мамлекетти экинчи мамлекетке жарыш уруштуруп салыштырып эле келатат. Буларда баатырдык деген нерсе жок. Аялдары дагы мындай беш кошмо эл деп коюшат да ал жердечи Американы. Анан ошондуктан Америка деген нерсе бул кече жакында эле жаралган мамлекет өнүгүп өсүп атат. Кыргыздын кыз келиндериндей баатыр төрөгөн эч бир башка өлкөлөрдө, башка улуттарда болгон эмес. Ошондуктан биз өзүбүздүн каныбызды, өзгөчө аялдар өзүбүздүн энергетический күчтөрүбүздү, канчалык психологический жактан өзүбүздү бир баланста кармап туруп алган болсок, бизде мына баатырлардын төрөлбөй атканы, элге кызмат кыла турган чыныгы патриоттордун төрөлбөй атканы мына ушул аялдардан. Күнүмдүк тиричилик менен алектенип, балдарга бере турган мээрим, сүйүү, махабат, тарбиянын баары тиричилик менен өтүп кетип атат да. Балдар ошол нерсени ала албай, жашоо деген ушул турбайбы деп калып кетип атышат да. Анан кыргыздын кыз келиндериндей күчтүү, таза, кандуу, мындай сулуу деп коеюнбу, сымбаттуу, мына ушундай көркөм, мындай келбеттүү аялдар жок. Өзүңүздөр деле билесиздер да туурабы. Анан мен көп улуттагы жанагы семейныйлар менен сүйлөшүп, мына жумушума байланыштуу сүйлөшүп, же болбосо кимдир бирөөлөр аркылуу себепчи болуп сүйлөшүп калам да. Ошол учурда айтышат да. Мисалы, түрктөрдүн алардын ушундай бир противный эмеси бар деп айтышат. Мен алар менен бетме бет сүйлөшкөн да эмесмин, мына Кыргызстандан деле чыккан эмесмин негизи. Ар бир нациянын, мына орустардын кыздарын канчасы суктанып интернеттен карап отурсаңыздар, европейкаларга суктанып, ушунчалык булар деген фигурасы мондай, мындай деп суктанып отурган менен, биздин кыргыздын кыздарынын өзүнүн бизди мына барктай албай келатабыз да, мындайча айткандачы. Алардын көрүнбөгөн бир кудайдын өзүнчө мындай көрсөтпөй туруп колдоочуларды жиберип койгон да. Алар мисалы чындап Кудайга жакын болуп, башкача бир Кудай менен байланыш түзүп, мына Кудайга кайрылып, осознанно жашап баштаганыбызда биз өзүбүз каалаган жашоону жөн эле тургуза алат экенбиз. Эми ошол биз кимдерден үлгү алып атабыз азыркы учурда? Орустун кыздарын карап, европейкаларды карап, алардын кийген кийимдерин, фигураларын, азыркы учурда модалар көбөйүп кетип атпайбы, кийингендер. Ошолорду карап, ошолордон үлгү алып, өзүбүздүн самооценкабызды түшүрүп атабыз да. Анан ошол чочко жеген, каяктагы спиртный ичимдиктерди колдонгон, өзү каны бузук каяктагы бир эмелерден үлгү алган болсок, биздин уже жоголуп баратканыбыздын белгиси мына ушул да. Тескерисинче биз азыркы учурдагы арабтарга деле биз үлгү болушубуз керек. Анткени Кыргыздын тарыхында эч бир жерде болгон эмес. Аялдарды кордоп, кыйнап, аялдарды басынткан. Мисалы, эми чындап караганда пайгамбар эмне үчүн арабтарга түшкөн? Анткени аларда кыз төрөлгөн болсо тирүүлөк көмүп салышкан. Биздин тарыхыбызда андай болгон эмес. Анткени билишкен, аялдарды барктап, балдарын үйлөп атканда дагы, кыз алып атканда дагы сандык алтындарды, үйүр малдарды беришкен. Анткени ушул аял мага баатыр төрөп берет, ушул аял мага менин тукумумду улайт, менден кийинки туяк калтыра турган мына ушул аял деп башкача кылып тарбиялашкан, башкача кылып алышкан да, мында каада салтын карапчы. Анан ошол тарыхыбызда болбой, ушундай аялдарды сыйлап келатып, бир башкача аялдар башкарып келген Курманжан таткенебизди. Анан келатып эле азыркы заманга келгенде эле ким жаман, аялдарды мынтиш керек, аялдарды тигинтиш керек. Сен жоолугуң жок, эмне акыл үйрөтүп атасың? Мына толтура мага жазышат. Сен акыл айтканга маран укугуң жок, сен жоолугуң кандай, сен намаз окуйсуң. Намаз окуш бул мисалы үчүн мен өзүм үчүн, сиздер үчүн эмес. Жоолук салынсам бул менин өзүм үчүн. Анан тарыхты да параллельный жашай албай атабыз да биз. Ал жакты дагы, бул жакты да алып кете албай атабыз. Же болбосо биротоло кирип кетебиз, же болбосо биротоло динден чыгып кетебиз. Мына ошондой эки жакты бирдей алып кетип, бир баланста жашаган болсок, ошондо мына чындап биз өзүбүз каалаган мурдагы жаралган Манастай, Курманбектей, Семетей Сейтектей баатырлар чыккан го. Мына ошондой баатырларды, патриотторду, генийлерди ушундай төрөйт экенбиз да. Эмнеге бизде азыркы учурда баатыр чыкпай атат? Эмнеге мына оорукчан балдар көбөйүп атат? Булардын бардыгы мына ошо аялды басынткандан, аялды күн сайын тапкан эмеси эле проблемасы ошо аял.
Аялды ал жактан тыят, бул жактан тыят. Аялды тыйганда эч кандай эме өзгөрбөйт да, наоборот, аялды мындай сүйүп өзгөртө алабыз. Аялды мисалы комплименттерди айтып, сүйүп, ага суктанып, мисалы үчүн үй бүлөдө кичинекей кыз менен балдарыңыз бар, кыздарыңыз бар. Экөөнү эки түрдүү тарбиялаш керек. Балдарды тескерисинче кылган ишин бүткөндөн кийин аны мактап, молодец, ушул ишти кылып койдуң, сенин колуңан келет экен деп балаңызга, эркек балаңызга айтсаңыз, кийинки жолу да ошол андан башка да ишти кылганга аракет кылып баштайт да. Анткени эркектерге ушундай мактоо керек. А кыздарга эгерде бир тамак жасаган болсо, молодец, ошо ширин тамак жасадың деген болсо, аны милдеттүү түрдө жасай турган болуп түшүнүп калат дагы. Менин милдетим ушул экен, мен жакшы сөз угушум үчүн ушундай өзүм курмандык кылышым керек экен деп ойлоп калат дагы, өзүн курмандык кылып баштайт. Жок, тескерисинче кыздарга биз тескерисинче мындай сулуулугун, мындай күлгөнүн, баскан турганын, мамилесин ушинтип мындай суктанып, анан кыз экенин, аял экенин эскертип турсак, мына ошондо мен чындыгында аялмын, мен өзүмдүн аялдык табиятымды сактап калсам, өзүмдүн аялдык сұлулугумду сактап, ошентип турмушка чыкканга чейин өзүмдү барктасам, мына ошондо мен здоровый балдарды төрөйм. Мына ошондо мен будущий күйөөмө мен өзгөчө бир мындай сүйкүмдүү аял боло алат экенмин деп, мына ошондо аял кыздарда бир башкача түшүнүк пайда болот да. Эгерде сен бара турган жериңе жакпай каласың, мынтип иш кылсаң, сен мынтип иш кылсаң эрге тийбей каласың, сен мынтип жүрсөң эч ким албайт деген сыяктуу айтып берсе, өздөрүн курмандыкка чалып башташат кыздар. Бул психологияда айтылып келатат. Бул менин сөзүм эмес. Мисалы, жашоодо да өзүңүздөр көрүп атасыздар, өзүн эмес, ушул башка бирөөлөрдүн көңүлүн алыш үчүн жагынат, иштейт, ушунчалык бүт бардык башын ал дубалга уруп олтуруп, бүт бардык иштерди кылат да, бир күн аял мындай жарылат, мен силерге ушинтип берип атам, мынтип берип атам, мен чарчадым деп. Любой үй бүлөдө болот, мына келиндер чыгат. Анан вообще айтпаган келин жок, бүт баары айтат. Же болбосо айта албаса дагы, мисалы, эмоцияга алдырып салышы мүмкүн. Ошон үчүн мына аялды үйлөнгөндөн кийин аялды эң жакшы тарбиялаштын жолу жөн гана сүйүш керек да. Күн сайын сториске дагы сүрөттөрдү бөлүшүп атам. 3 секунддун ичинде аялды бактылуу кылганга болот экен. Жөн гана бетинен өөп, мен сага үйлөнгөнүмө ыраазымын, сен бар экениңе ыраазымын, рахмат сага деп мына эркектер айтып койсочу, аялдар башкача бир неме менен бир эркекти ушундай сүйүп, Кудайга күн сайын күнү түнү ушундай дуа кылып турат экен да, ошол күйөөсү үчүнчү. Анан аялдын кылган батасы, дуасы эркекке түздөн түз таасир этет экен. Анткени эркек менен аялдын ортосунда энергетический связь бар да, экөөнү байланыштырып турган, мисалы, нике бар да. Ошон сыңарындай эркекке жакшы кылган дуасы деле, анан эркекке арнап, мисалы, капа кылып койгон болсо эркек, ошого арнап бир жаман сөздөрдү, жаман ойлорду ойлоп, мен ушинтип капа кылып койду деп жүрөгүндө калып кетет го, таарынтса эгерде эркек, ошол нерселер аялдын жүрөгүндө калып кетип, жаман нерселерди ойлоп, жек көрүү сезимдери пайда боло берсе, эркектин мына жолу болбой кетет да. Жолу болбойт. Тияктан барса деле, бул жактан барса деле неудачник болуп калат. Социальный статусу төмөндөп кетет. Бүт эркектин мына ийгилиги, жашоодогу ийгилиги аялдан зависит этет бардыгы. Ошол аялдан зависит эте турган, мына, значит, мен аялым күнөөлүү экен дебестен, эмне үчүн мен аялым, эмне үчүн мен ийгиликтүү эмесмин, эмне үчүн мен байыбай атам, эмнеге мен аялым менен жакшаша албай атам деп, мына, мисалы, эркектер болуп турат. Ойлонуп көрсөңүз, аялыңызга качан бир жакшы сөз айттыңыз? Аялыңызды качан бир мактадыңыз? Же ошол жасаган ишине акыркы жолу болсо дагы мына суктанып, рахмат, сен ушунчалык сонун эмелер жасайсың, мен сага үйлөнгөнүмө ыраазымын деп эле койсочу, бир эле сөз. Ошентип эле айтып койсо, эртеси күнү карасаңыз, бир өмүрү кылбаган иштерин кылып салат аялдарчы. Аялдар деген ушундай бир мындай күйлөнүп кетебиз да. Биз ушундай күйлөнбөбүз. Ошондуктан мына эркектерден да чоң зависит этет экен мына аялдын жашоодо бактылуу болушу. Баарын эле аялдарга жүктөгөн боло бербейт. Аялдар канчалык алсыз болсо, аялдар канчалык мындай слабый болуп, ушунчалык бир нерсени эме болсо, ошончолук эркекке мындай сүйүү арнай алат экен да. Мына эркек кыла турган иштерден канчалык алыс болсо, только үйүндө отуруп, күйөөсүнө бир жакшы, күйөөсүнө күнүмдүк кызматын гана арнай турган аял болсо,
көчөдөн акча табыш керек эле, тиги квартплата төлөш керек эле, продукт алыш керек эле, балама тиги кийимди алып беришим керек эле, мен өзүмө ушундай нерсе керек болуп атат, косметикама акча табышым керек деп отурбастан бүт баарын күйөөсү камсыздап берип турсачы, ошондо аялдын башка жакка кеткен энергиясы только күйөөсүнө арналат экен да, сүйүү арнап берет экен. Анан күйөөсүнө арнай турган, күйөөсүнө бере турган кызматын энергиясын наоборот башка карыздарын төлөшүм керек эле, квартплата төлөшүм керек эле деп ошол энергиясын башка тарапка коротуп салат дагы, анан эле күйөөсүндө эч нерсе калбай калат. Караса эле күйөөсүнө сүйүүсү да түгөнүп калган, чарчаңкы болуп отура берет. Анан бир окуя айтып берейин, кече дагы айтып бердимби же качан айтып бердим. Бир эркек үйлөнөт экен дагы аялына, сенин үйлөнүп ошо никеге кирерден астын сурайт экен да, сен бүгүндөн баштап меникисиң, но ушу турушуң менен 100% меники болушуң үчүн үй бүлөңдө кандай проблема болуп атат, ушу мага чейинки кандай проблемаларың болду, карыздарың барбы же ата энеңдин кредити барбы, эмнеси бар, сени кыжалат кылган кандай проблема бар, айт, мен чечейин, чтоб сен бүтүндөй ойлоруңду, жүрөгүңдү, сүйүүңдү мага арнашың үчүн деп айтат экен да эркекчи. Мына ошондо айтат экен баягы аялы, мен ата энемдин кредити бар, анан менин карыздарым бар, ошолорду жабышым керек деп айтканда, ошонун бүт баарын жаап бергенден кийин жана эркек ушунчалык байып кетет экен. Анткени аял биринчиден ыраазы болду, ушунчалык бактылуу болду, анан бүтүндөй убактысын, сүйүүсүн, жакшы сөздөрүн, дубасын дагы мына күйөөсүнө арнады да. Анткени биз күйөөлөрүбүзгө өзүбүздү бүтүндөй арнаш үчүн башка проблемадан алысташыбыз керек. Акча таба турган проблемадан же болбосо көчөгө чыгып акча иштей турган, квартплатанын камын ойлой турган, үйдүн камын ойлой турган проблемадан аялдар алысташ керек да. Түйшүктүн бүт баарын мына эркекке жүктөлгөндө, жоопкерчиликтин баардыгы эркекке жүктөлгөндө, мына ошондо аялдарда энергиясы көбөйүп уже только өзүнүн күйөөмө кантип жаксам экен, күйөөмө кандай кылсам кубантам, сүйүнтөм, күйөөмө кандай кылсам ушунун көңүлүн көтөрөм деп только ушу менен алектенип калат дагы. Анан ошондо күйөөсүнүн жанагы келип аялынын сүйүүсүн, аялынын жылмайганын көргөн эркек ошодон энергия алат дагы, ошо энергиясын акча алганга иштетип баштайт. Антпесе мына эркектин акча таба турган энергиясы только аялдар менен согушуп, аялдар менен урушуп, ошо аялдарына коротуп салат дагы, акча таба турган күчү калбай калат дагы, олтуруп калат чарчап, эмне кыларын билбей, эртеңки күнү эмне кылышын билбей уктап жата берет, анан күчү кетип калат, же болбосо желаниясы жоголуп кетет. Ошондуктан аялдарды өзгөчө мына кыргыздын эмелерин бактаганды үйрөнүшүбүз керек. Бизде азыркы учурда чынын айтсам кыргыздын мына аялдардын сүйүүсүнө эркектер тоюп бүткөн да. Бүт баардык жактан баарын кылып беребиз, баардык жактан жагынганга аракет кылабыз дагы. Анан эркектер ойлоп калат да, мен экинчи аял алам, же болбосо башка мындан дагы башка аял алсам, мындан дагы күчтүү бир башка сүйүү тартуулайт деп ойлошот да. Анан ошон үчүн көпчүлүк аялдар, кыз келиндер балдары менен көчөдө калып кетип атат. Доминиканада, Мексикада, Бразилияда эркектердин үйлөнүшү азап экен. Аялдардын карап көрсөңөр, бир карарган мурду маймылдыкындай болгон эле фигуралары жайылып кеткен, бири тазиктин бирдекесинде болгон ушундай страшный аялдарды ушунчалык сыйлашат экен да. Анткени аларды көндүрүп, мага турмушка чыкчы деп айтыш үчүн, аларды макул, мен сага турмушка чыгам дедириш үчүн бүт баардык курмандыкка барышат экен эркектерчи, чтоб өзүнүн аркасынан туякка алыш үчүн. Мына мен эркекмин, мен настоящий эркекмин деген атты алат экен да, качан ошол кызды көндүргөндөн кийин. Ошондуктан эң биринчи кезекте здоровый бала төрөлүш үчүн аял здоровый болуш керек. Чубак ажы деле айтып кетти, аны деле биз жеткире албай атабыз, түшүнбөй атабыз эркектерчи. Баарын эле сен жоолук салыш керек. Жоолук, туура жоолук бул кошумча дополнительный бактылуулуктун дополнительный бир булагы. Ушул менен чектелип калбастан башка жактан дагы адам өзгөрүш керек да, өсүш керек. Ошон үчүн здоровый бала төрөйм, калтырам десе, туяк калтырам десе, артынан мыкты атанын баласымын деген кыйын балдар чыгыш үчүн, гений балдар чыгыш үчүн, мамлекеттин башына чыга турган, тарыхта кала турган балдарды дүйнөгө алып келем десеңиз, аялыңызды ошончолук бактылуу кылыңыз. Аялыңыз канчалык бактылуу болсо, мына кыжалатчылыктан алыс болсо, мына күн сайын көз жаштан алыстаганда аялдарда сүйүү ойгонот. Мына ошондо баласына, анан күйөөсүнө сүйүү тартуулап баштайт. Чем ошол энергиясын, ошол сүйүүсүн жек көрүүгө айлантыштын ордуна, наоборот, сүйүүгө айлантканда, ошол сүйүү күйөөсүнө барып тиет,
баласына барып тиет. Анан ошол сүйүүгө тоюп өскөн бала, мээримге тоюп өскөн бала жашоодо бүт бардык жетишкендиктерге жетет экен. Карап көрсөңүздөр, мына кыйын адамдар бар го, успешный адамдар, бай адамдар, бардыгы энесини карап көрсөңүздөр, энеси күчтүү болгон да алардын. Энеси күчтүү болгон, анткени энеси ошол баласына болушунча жардам берип, болушунча мээримдүү, болушунча эме көрсөткөн, поддержка бере алган да, акыл айта алган, тарбия бере алган. Мына ошолордун баардыгы энеден зависит этет. Эркектин ийгиликтүү болуусу аялдардан, же өзүнүн аялынан, же энесинен. Вообще эч нерсеге жетпеген эркектерди карасаңыздар, аялдардын үстүнөн вечно жаловаться этип өтүп кетип аткан аялдар. То аялы жаман, то апасы менен пикир келишпестиктер, апасынан алып аткан, апасынан наразычылыктарын айтып, мына коомдогу аялдардын бүтүн баарына наразычылыктарын айтып аткандардын баары мына ушул эркектер. Алар жашоодо өмүр бою эч нерсеге жетпей өтүп кетет. Бул менин чыгарган сөзүм эмес. Бул психологияда айтылган, динибизде айтылган нерселердин баардыгы мына ушул эмеде. Баарыңыздарга рахмат эфирге катышканыңыздар үчүн. Мен эфирди сактап коеюн.